Meni таштап кеткениң үчүн, жаман иштериң үчүн Теңирдин каргышы тийип, башыңа мүшкүл түшөт. Кырылып жок болмоюнча кандай иш кылсаң да андан баар таппайсың. Кыска убакыттын ичинде кырылып жок болосуң. Ээлегени бара жаткан жерде сени кырып жок кылмайынча Теңир сага жугуштуу оору жиберет. Теңир сага кургак учук, безгек, кулгуна жиберет. Жериңди кургакчылык, ысык шамал менен күйгүзөт. Кырылып жок болмоюнча алардан арылбайсың. Үстүңдөгү асман жез болот, астыңдагы жер темир болот. Теңир жамгырдын ордуна чаң жаадырат. Сен кырылып жок болмоюнча асмандан сага топурак жаай берет. Теңир сени душмандарыңдын колуна салып берет. Бир жол менен ага каршы барасың да, 7 жол менен качасың. Жер жүзүндөгү бүт падышачылыктарга тарайсың. Сенин өлүгүң асмандагы жырткыч куштарга, жердеги жырткыч айбандарга жем болот. Аларды кубалай турган жан болбойт. Теңир сага Мисирдин айкыз пес оорусун, чечек оорусун, ириңдүү жарасын, котурун жиберет. Теңир сени акылыңдан адаштырат, сокур, коркок кылат. Ошондо сен чак түштө сокурга окшоп жер сыйпалап каласың. Ишиңдин ийгилигин көрбөйсүң, өмүрүң өткөнчө сени кысымга алып кордошот. Сага эч ким болушпайт. Аял аласың, бирок аны менен башка бирөө жатат. Үй курасың, бирок ал үйдө өзүң жашабайсың. Жүзүм зар тигесиң, бирок мөмөсүн өзүң жебейсиң. Өгүзүңдү сенин көзүңчө союп алышат. Анын этинен жебейсиң. Эшегиңди жетелеп кетишет, кайтарып беришпейт. Койлоруңду кас душмандарыңа айдап барып беришет. Сени эч ким коргобойт. Балдарың менен кыздарыңды башка элдер алып кеткенин өз көзүң менен көрөсүң. Өмүрүң өткөнчө аларды күтүп жол карайсың, бирок эч нерсе кыла албайсың. Сен айдаган жердин түшүмүн, сенин эмгегиңди сен тааныбаган башка эл жейт. Өмүрүң өткөнчө куугунтукталасың жана эзилесиң. Ушуларды өз көзүң менен көрүп, акылдан ажырайсың. Теңир сенин тизең менен шыйрагыңа, таманыңдан төбөңө чейин айкыз пес оорусун каптатат. Теңир сени жана сен такка отургузган падышаны өзүң да, ата бабаң да билбеген элге алып барат. Ал жерде сен жыгачтан жана таштан жасалган кудайларга табынып каласың. Теңир алып барган жердеги элдер сени көрүп үрөй учат. Аларга шылдың, ылакап болосуң. Талааңа көп үрөөн сээп, аз түшүм аласың, анткени аны чегиртке жеп кетет. Жүзүм зар тигип өстүрөсүң, бирок мөмөсүн жыйнап шарап ичпейсиң, анткени аны курт жеп салат. Баардык жериңде зайтун дарагы болот, бирок майы менен майланбайсың, анткени мөмөлөрү жерге түшүп калат. Уулдарың, кыздарың төрөлөт, бирок алардын бири да колуңда болбойт, анткени туткундалып кетишет. Бак дарактарың менен жериңдин түшүмүн чегиртке жеп жок кылат. Араңда жашаган келгин сенден жогору көтөрүлгөндөн көтөрүлөт. Сен төмөндөгөндөн төмөндөйсүң, ал сага карыз бере баштайт. Сен ага карыз бере албай каласың. Ал баш болот, сен болсо куйрук болосуң. Кудай Теңириң берген осуяттарды жана мыйзамдарды аткарбагандыгың үчүн, анын үнүн укпай койгондугуң үчүн, сага ушул каргыштардын баары тийип, кырып жок кылмайынча, артыңдан түшүп акыры түбүңө жетет. Сага жана сенин укум тукумуңа тийген ал каргыштар башкаларга түбөлүккө жышаан жана эскертүү болот. Бардыгы ашып ташып турганда Кудай Теңириңе кубаныч менен, чын жүрөгүң менен кызмат кылбаганың үчүн, ачарчылык, кургакчылык, ач жылаңачтык, жокчулук учурунда Кудай өзү сага каршы жиберген душманыңа кызмат кыласың. Ал сени кырып жок кылмайынча, мойнуңдан темир моюнтурукту түшүрбөйт. Теңир сага алыстан, жердин бир бурчунан эл жөнөтөт. Сен тилин түшүнбөгөн эл сага бүркүттөй шокшурулуп тиет. Ал эл улуусун сыйлабаган, кичүүсүн аябаган ташбоор эл болот. Ал эл сени түгөтүп бүтмөйүнчө, малыңды да, түшүмүңдү да жейт. Сени кырып жок кылмайынча, эгириңди да, шарабыңды да, майыңды да, бодо малың менен койлоруңдун төлүн да калтырбайт. Сенин жериңдеги сен таянган бийик, бекем дубалдарыңды уратып бүтмөйүнчө, бардык жагыңдан курчап алып кысымга алат. Кудай Теңириң берген жерлерди бардык жагынан курчап алып кысымга алат. Душманың сени курчап алып кысымга алганда, Кудай Теңириң берген уул кыздарыңды, өз балдарыңдын этин жейсиң. Араңардагы жыргалчылыкка, байлыкка көнгөн адам өз бир тууганына, аялына, колунда калган балдарына ырайымсыздык менен карайт. Сенин бардык шаарларыңды душман курчап алып кысымга алганда, жегенге эч нерсеси калбагандыктан балдарынын этин эч кимге бербей жейт. Жыргал турмушка, байлыкка көнгөн, байлыгына чиленген, эркелигинен жерге бутун койбогон аял күйөөсүнө, баласына, кызына ырайымсыздык менен карайт. Сенин бардык шаарларыңды душманың курчап алып кысымга алганда, жокчулук болгондуктан эки бутунун ортосунан чыгып келаткан баланын тонун жана жатынынан чыккан ымыркайды, жаңы төрөгөн баласынын этин эч кимге бербей, жашыруун жейт. Эгерде бул китепке жазылган мыйзамдын бардык сөздөрүн аткарууга аракет кылбасаң, даңктуу, коркунучтуу Кудай Теңириңдин ысымынан коркпосоң,
Анда Теңир сага жана сенин укум тукумуңа мурун болуп көрбөгөн узакка созулган оор күндөрдү, айыккыс жугуштуу ооруларды жиберет. Өзүң корккон Мисирдин бардык оорларын жиберет. Алардан арыла албайсың. Кырылып жок болмоюнча Теңир сага мыйзам китепте жазылбаган ар кандай жугуштуу оорларды, оор күндөрдү жибере берет. Ошондо асмандагы жылдыздардай жайнаган сансыз элиңен азыр эл калат. Анткени сен Кудай Теңириңдин үнүн укпай койдуң. Теңир силерге жакшылык кылганда, тукумуңарды көбөйткөндө кандай кубанса, силерди кырып жок кылганына так ошондой кубанат. Сен ээлегени бара жаткан жерден кайра куулуп чыгасың. Теңир силерди жердин бир четинен экинчи четине чейин башка элдердин арасына чачыратып жиберет. Ал жерде силер да, ата-бабаларыңар да билбеген башка кудайларга, жыгачтарга жана таштарга табынып каласыңар. Бирок ал элдердин арасында да силерге тынчтык болбойт. Аягыңар жай таппайт. Теңир ал жерде да жүрөгүңөрдү титиретип, көзүңөрдү талытып, жаныңарды сыздатат. Өмүрүң кылдын учунда асылып, күнү түнү титиреп, тирүү каларыңа көзүң жетпейт. Сени каптаган коркунучтан улам, өз көзүң менен көргөн нерселерден улам, эртең менен о кечкирсе экен дейсиң, кечинде о таң атса экен дейсиң. Мен сага экинчи ал жерди көрбөйсүң деген Мисир жерине Теңир сени кемеге салып кайра жиберет. Ал жерде силер душмандарыңарга кулдукка жана күңдүккө сатыласыңар. Бирок сатып алууга эч ким чыкпайт. Менин жаным топуракта жатат. Мени өзүңдүн сөзүң менен тирилт. Мен өз жолдорумду жарыя кылдым. Сен да мени уктуң. Мага өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт. Мага сенин буйруктарыңдын жолун түшүнүүгө акыл бер. Ошондо мен сенин кереметтериң жөнүндө ой жүгүртөм. Менин жаным кайгыдан алсырап бара жатат. Мага өзүңдүн сөзүң менен күч бер. Менден жалган жолду алып сал. Мага өз мыйзамыңды бер. Мен чындыктын жолун тандап алдым. Сенин өкүмдөрүңдү өзүмдүн алдыма койдум. Мен сенин аяндарыңа жабыштым. Теңир, мени уятка калтырба. Сен менин жүрөгүмдү кеңейткенде, мен сенин осуяттарыңдын жолдору менен кетем. Мага өз мыйзамдарыңдын жолун көрсөт. Теңир, ошондо мен аны өмүрүмдүн аягына чейин сактайм. Мени акылга келтир. Ошондо мен сенин мыйзамыңды сактайм. Аны бүт жүрөгүм менен сактайм. Мени мыйзамдарыңдын жолуна сал, анткени мен ошол жолду каалайм. Менин жүрөгүмдү дүнүйө кордукка эмес, өзүңдүн аяндарыңа бур. Көзүңдү бур, курулай убаракерчиликти көрбөйүн. Мага өзүңдүн жолуңда жүргөнгө кайрат бер. Сенден коркуш үчүн өз кулуңа өз сөзүңдү бекит. Менден өзүң коркуп жаткан маскарачылыгымды алып сал, анткени сенин мыйзамдарың жакшы. Мына, мен сенин буйруктарыңды каалап жатам. Мага өз чындыгың менен кайрат бер. Мага сенин ырайымдарың келсин, Теңир. Өзүңдүн сөзүң боюнча сенин куткарууң келсин. Ошондо мени жаманатты кылганга жооп берем. Анткени мен сенин сөзүңө ишенем. Чындыктын сөзүн менин оозумдан таптакыр алып салба. Анткени мен сенин мыйзамыңа ишенем. Сенин мыйзамыңды дайыма түбөлүккө сактайм. Мен эркин жүрөм, анткени сенин буйруктарыңды издеп таптым. Сенин аяндарыңды падышалардын алдында айтам, уялбайм. Өзүм сүйгөн сенин мыйзамдарың менен соороном. Колдорумду өзүм сүйгөн сенин осуяттарыңа сунам, сенин мыйзамдарың жөнүндө ойлоном. 55 бөлүм. Суусагандар, баарыңар сууга келгиле. Атүгүл күмүшү жоктор, силер да келгиле. Сатып алып жегиле. Келгиле, күмүшсүз сатып алгыла. Шарап менен сүттү бекер алгыла. Силер эмнеге нан эмес нерсеге күмүш тартып берип жатасыңар? Эмнеге тойгузбаган нерсеге эмгек акыңарды берип жатасыңар? Мени кунт коюп уккула. Жакшы нерсени жегиле. Силердин жаныңар майдан ырахат алсын. Кулак төшөп мага келгиле, мен уккула, ошондо жаныңар тирүү болот. Мен силерге дөөткө убада кылган түбөлүк келишимимди, өзгөрүлбөс ырайымдарымды берем. Мына, мен аны элдер үчүн күбө кылып бердим. Элдерге жол башчы жана насаатчы кылып бердим. Мына, сен өзүң билбеген элди чакырып аласың. Сени билбеген элдер да сенин Кудай Теңириң үчүн, Ысрайылдын ыйыгы үчүн сага келгенге шашылышат. Анткени ал сени даңктады. Теңирди тапканга мүмкүн болуп турганда аны издегиле. Ал жакын турганда аны чакыргыла. Күнөөкөр өз жолун мыйзамсыз жаман ойлорун таштап, Теңирге кайрылсын. Ошондо алага ырайым кылат. Биздин Кудайга кайрылсын, анткени ал өтө ырайымдуу. Менин ойлорум силердин ойлоруңар эмес, менин жолдорум силердин жолдоруңар эмес, дейт Теңир. Асман жерден канчалык бийик болсо, менин жолдорум силердин жолдоруңардан ошончолук бийик. Менин ойлорум силердин ойлоруңардан бийик. Анткени жамгыр менен кар асмандан түшөт. Асманга кайтпайт, жерди сугарат. Аны өндүргөнгө жана өстүргөнгө жөндөмдүү кылат. Ошондо ал үрөөн сепкен адамга үрөөн, жей турган адамга нан берет. Ошол сымал менин оозумдан чыккан сөз да кайра өзүмө бекер кайрылып келбейт. Мен эмнени кааласам, ошону аткарат. Мен аны эмнеге жиберсем, ошону жүзөгө ашырат.
Ошентип силер кубаныч менен чыгасыңар. Силерди тынчтык менен узатышат. Силердин алдыңарда тоолор жана адырлар ырдайт. Талаадагы бардык бактырактар силерге кол чабат. Текенектин ордуна кипарис өсөт. Чалкандын ордуна мирт өсөт. Бул теңирдин даңкы үчүн, түбөлүктүү кыйрагыз жышаан үчүн болот. 3-бөлүм. Бир нече жылдан кийин чөмүлдүрүүчү Жакан келип, Жүйүт жериндеги ээн талаада мындай деп жарсала баштады. Тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды. Жакан жөнүндө Ишая пайгамбар теңирге жол даярдагыла, ал үчүн жолду түздөгүлө деп ээн талаада жарсалган үн угулат деп айткан. Жакан болсо төөнүн жүнүнөн кийим кийип, белине кайыш курчанып жүрчү. Жегени чегиртке менен жапайы бал эле. Ошондо Иерусалимдеги, Жүйүт аймагындагы жана Иордан дарыясынын айланасындагы элдин баары ага келип, күнөөлөрүн моюндарына алып, ачык айтып жатышты. Жакан аларды Иордан дарыясында сууга чөмүлдүрүп жатты. Чөмүлдүрүлүү үчүн келе жаткан бир топ фарисейлер менен садукейлерди көргөндө Жакан мындай деди: "Жылаан тукумдары, Кудайдын келечектеги каарынан качып кутулууну силерге ким айтты? Тобо кылганыңарды иштериңер аркылуу көрсөткүлө. Биздин атабыз Ибрайым деп ойлобойлу койгула. Силерге айтып коеюн, Кудай Ибрайымга мына бул таштардан да балдарды жаратып бере алат. Балта дарактардын тамырынын жанына коюлган. Демек, жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат. Мен силерди тобо кылуу чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүп жатам. Бирок менин артымдан келе жаткан менден күчтүү. Мен анын бут кийимин көтөрүп жүрүүгө да татыксызмын. Ал силерди ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт. Анын күрөгү өз колунда, ал өз кырманын тазалап, буудайын кампага жыйнайт, ал эми саманды өчпөс отко салат." Ошондо Ыйса Жакан тарабынан сууга чөмүлдүрүү үчүн Галилеядан Иорданга келди. Жакан аны токтотуп: "Мени сен чөмүлдүрүшүң керек эле, а сен болсо мага келе жатасыңбы?" деди. Бирок Ыйса ага: "Азыр ушундай кылууга жол бер, анткени ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек" деп жооп берди. Ошондо Жакан ага жол берди. Чөмүлдүрүлөрү менен Ыйса суудан чыкты. Ошол учурда Жакан асмандын ачылганын жана Кудайдын рухунун көгүшкөн сыяктуу ага түшүп келе жатканын, анын үстүнө түшкөнүн көрдү. Ошондо асмандан: "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын" деген үн угулду.